Мына быйыл деле ошондой план коюп атабыз, бизден көчөт алган адамдар менен кандай иштешебиз. Ошолордун товарларын биринчи экспортко чыгарганга аракет кылабыз. $17,5 миң сууга төлөйт экен бир жылда. Эгерде жанакындай арзаныраактагы көчөттөрдү көрүп атсаңар, азгырылып атсаңар, ушуну алам десеңер, байкагыла, бул силердин жоопкерчилигиңер. Жана категория Б же А- ала албагыла. Миллиард ашказан турат депчи тиги жакта. Ошондой эле рынок кенен. Калифорнийский черешня Китайга экспорт болуп келеткенде Кытай өзүнүкүн сыртка, импорт болуп келеткенде Кытай өзүнүкүн сыртка чыгарып өткөн. Зато жакшысын өзүлөрү жешет экен. Эгерде элге мындай зыян алып келем десеңер, көчөттү улантасыңар. Байкасаңар, башка көп мамлекеттерде университеттер ошо бизнеске жардам берет. Жана билим, тажрыйбалуу эмелерди, адистерди даярдап берет, окутат дегендечи, фермерлерди дагы окутат да. Анан ошол американский университеттерди, скорее всего, Манас университет менен Кыргыз-Түрк университет Манас менен байланыштырабыз. Дагы агрардык университет эгерде алып кете алабыз десе дагы байланыштырабыз. Анткени аякта тил маселеси болуп калат. Алар мындай потенциалы бар болуш керек да, алып кеткенгечи. Анан дагы ойлоп атам, бул бизде аутса бар американский университет. Мүмкүн алар менен, аларда агрардык факультет жок, бирок мүмкүн ал жагынан өзүнчө бир факультет ачылбаса да, бир кичинекей бир программа уюштуралы деп атабыз да. Ошол бизге негизи ушул университеттер менен иштешип, алардын керек болсо биякта дагы бир питомниктерди ачтырганга аракет кылайлы деп атам. Бул мындай азыр ой тилектер кандай болуп калат экенин пока гарантия менен айта албайбыз, бирок бара-бара мен айтайын деп атканым, силер көчөттү мына элестетип көргүлө, силерде не то что көчөт эмес, клубниканы өстүргөн азырынча билим жок, туурабы? Биздин орточо мына түшүмдүүлүгүбүз Америкадан 4-5 эсе аз болуп атат. Аларда 70 болуп атса, бизде 8 тонна, 10 тонна, даже 7 эсе аз болуптур да. Каяктагы көчөт? То есть көчөттү сапаттуу өстүрүш үчүн андан дагы жогорку деңгээлдеги билимдүү болушубуз керек да. Ошол үчүн менде сунуштайм, эгерде элге мындай зыян алып келем десеңер, көчөттү улантасыңар. Анткени силер ошону силер себепкер болуп атасыңар да. Сапаттуу эмес, аз түшүмдүүлүк берген көчөттү жайылткан менен силер алардын ийгиликсиздигинин себепкери болуп калып атасыңар. Анын эмне кереги бар? Биз азырынча колубуздан келелик болгон учурда андан көрө түздөн түз эле азырынча жакшы эл аралык питомниктер менен иштешип туралы. Бирок ассоциациянын максаты Кыргызстанда дагы ушул эл аралык питомниктер менен биргеликте, мисалы үчүн итальянско-кыргызский бир питомник ачалы, американский-кыргызский питомник ачалы. Анан алардын адистери келип туруп бизде өздөрүнүн тиги селекционерлерден материнский жана көчөттөрдү алып келип туруп, анан бияктан сапаттуу Америкада кандай көчөт болсо, бияктан дагы бара-бара көчөт каналар пайда болот. Ошондо андан дагы арзаныраак болгонго мүмкүнчүлүк ачылат. И анын баарын биякта Кыргызстанда жасайбыз да. Бирок ага убакыт керек. Ага биздин мына мисалы үчүн мен ишенем, балдарыбыз мына Актилек, Нурсултан, Тилек, Асанбеков, ошолор дагы өсүп, мүмкүн булар ошол биринчи питомниктерди ачып калышат. Чогуу биргеликтечи. Анткени ага кайра эле айтып аткандай бир деңгээлибизди көтөрүшүбүз керек. Азыр могу ассоциацияга киргендердин көпчүлүгү биз менен иштешет. Анан биздин неме боюнча да айтып коеюн. Азыр көчөттөрдү алып келип атабыз. Ошол боюнча азыр могу Дрискалды карап алып, биз ошого жакындап баратпыз. Себеби дегенде опыты бар, практик агрономдорду өзүм командама алдым. Мына могу Нурсултан балыкчы жакты карай турган болду. Балыкчы чоң өрүктүгө чейин, бирагы тоңго чейин карай турган болду. Бул азыр өзүнүн группасы түзүлүп, ошол жакта иш алып барып атат. Эми биздин максат экспорт болгондон кийин экспортту жакшы кылыш үчүн, жакшы сатыш үчүн сапаттуу товар чыгарышыбыз керек экен да. Анан биз жөн эле көчөт сатып койбой, ушул өзүбүздүн азыркы учурдагы эң жакшы, мындайча айтканда, лидер агрономдор да, өстүрүп практиктер. Ошолорду алып, түп жакты Тилек менен Урмат экөө практик болуп калды, жакшы билимдери бар. Жанагы Азаматтын дагы курсунан өтүшкөн.
башка дагы өздөрүнчө изилдешип окушуп атат. Чүй боюнча Арсен группасы түзүлдү. Ошол жактан азыр даже алдын ала кантип даярдаш керек жерге ошол боюнча советтерин берип атат. Таласта Тынарбек деген баланы алдык. Тынарбек дагы ошол опыты жакшы. Клубника, малина боюнча ошолор үйрөткөнү жатат. Ошол бизде. Анан бүгүн Кудай буйрса келди. Биз дагы агро магазин ачтык. Азыр ушул 4 балабыз, 4 агрономубуз клубникаларды өстүрүп, малиналарды өстүрүп жүргөндүктөн булар могу препаратты жакшы эффект берет, могу препарат жакшы эффект берет деп группадан обсуждение кылып туруп, анан кийин жакшы препараттарды алдырдык. Россиядан келди, Кудай буйрса Турциядан да келет. Анан кийин Ярадан да ала турган болдук. Кудай буйрса ошол препараттар менен иштеп, биз айткан, биздин агрономдор кандай десе ошондой иштей турган болсоңор, жакшы сапаттагы, эң жогорку деңгээлдеги дыйкандардын товарлары чыгат деп үмүттөнүп атабыз. Карап көрүп, биздин конкурент Дриск болуп экен. Кудай буйрса пландарда ушул Кытай деп дагы болжоп атабыз. Ал жака чыгыш үчүн азырнаак Актылык айтты го. Немен Калифорниянын черешнянын өстөрү Кытай сатып алып, өзүнүкүн сатат экен да. Сразу айттым менчи. Значит, Кытайлар жей турган товарды биз киргизейли, алар сата турган өстөрү сата берсин депчи. Биз Кытайлар бул кыргызстардыкы экологически таза деп туруп, өстөрү жей турган кылып, анан өстөрүнүн клубникасын экспортко чыгара турган кылып деңгээлге жетип. Ооба. Анан кече күнү дагы ошол немеде жетөгүздө семинар кылып атсак айтып атат бирөө. Миллиард ашказан турат депчи тиги жакта. Ошондой эле рынок кенен. Мына могу балдар тиги жак бул жакты изилдеп, ак тилектер изилдеген сайын мындай өзүбүз дагы изденип, кыдырып Турция, Италия, мына Казакстан, Россия, Кытай барып көрүп келдик. Могу Калысбай экөөбүз барып көрүп келдик. Көргөн сайын, дүйнөнү көргөн сайын өзүң мамлекетиң кирейип кете берет экен да. Бизде сатсак болот. Мисалы биздин былтыркы объемубуз общий Кыргызстан боюнча бир 20 000 тоннанын эле тегереги да. Миллиард тонна сатып атат тияктачы. Кантип бир 100 000 тонна, 200 000 тонна сата албайбыз. Сатабыз. Ошон үчүн жакшылап билим алып, ушундай ассоциацияларга мүчө болуп, биз менен чогуу жылыла. Рахмат. Анан мынаки баары биз эле кылып келген нерсе, ушуларды кылсак биз деле жетсек болот. Бирок биз жылдарды кыскартышыбыз керек. Эмнеге дегенде убакытыбыз жакшы деңгээлге чыгабыз десек, жана айткандай эле баарыбыз биригип жактагы билимдүү адистерди бияка алып келип, ошолорду колдонсок, кыйла алдыга жылсак болот. Мынакей 1930 жылы баштап аткандагы результаттары, азыркы 24-жылкы результаттары. Эки университет бир частный компаниянын кылган эмгегинен чыгып келген немелер. Бир кылым артта экенбиз да. Германиядан 70 жыл арттабыз. Булардан бир кылым обработка почва боюнча. Анан мынаки мен жеке өзүмдүн оюм, жеке өзүмдүн ошо биз ягодадан башка дагы агро тармагындагы компанияларды, сүт чыгарган көп нерселердин бүт агро тармагын кармап көп нерсени кыдырдык. Бүт ар бир иш кылган ишмер ассоциацияда экен. Ар бирөө. Ассоциациялардын основной количествосу фермер эмес экен. Фермерлер 60-70% эле түзөт экен. Основной 30-40% бул жарандар. Кайдыгер карабаган жарандар, членствону төлөп, журналисттер, министерстволар, башка спонсорлар, международный организациялар, удобрение алып келгендер толтура ушундай. Частный компаниялар, Америкада эң көп землевладелец Билл Гейтс ар бир ассоциацияда бар экен. Ар бир ассоциацияда өзүнүн кишиси бар экен, өзүнүн эметет экен. Дагы эле жерлери сатып алып неметиптир. Именно он
смарт фарминг деп коет. Бул жаңы идеология, бул фермерствонун жаңы ыкмалары менен колдонуп, более экологический нерселерди колдонгонго жерлерин даярдап атыптыр да. И мына карабайсыңар, бизде мындай өтө аябай кыйын көрүнгөн нерсе, бирок кенедей кадамдар менен могу турган нерселер, ассоциациялар, университет, 2 университет, лаборатория, сервисный компания деген бул жерди обработка кылганга өзүнчө сервисный компания экен, сууну кошуп берген өзүнчө сервисный компания. Бирок бирөө кылып берген менен зато дыйкандын башы оорубайт. Мен могул жерге суу чыгарамбы, суум жетпей калабы, ал башы ооруганы өстүрүп өндүргөн немесин туура сатуу эле. Туура саткандай бул же экспортерго, же базарга сатканга, же маркетке сатканга, же хорикага 4 направлениясы бар экен. Ар ким өзү тандайт экен, өзүнүн сапатына жараша баалары менен бөлүшөт экен. И бир да мамлекеттик жер жок экен. Америкада бүт жердин баары жеке менчикте. Бизнес контролирует весь процесс, и бизнес тармагы бүт нерсенин баарын карайт экен. Бирок бизнестин баарынын контролдун башында ассоциация. Ассоциацияга жанагындай биз жогору айтып кеткендей немелерди, мекемелерди мамлекет менен ассоциациянын ортосунда куруп коюшкан. Фермерлердин, дыйкандардын кызыкчылыгы биринчи орунда. И Америкада жерге болгон, сууга болгон мамиле аябай күчтүү экен да. Жерге ар кайсы удобренияны даже өзүлөрү билип, өзүлөрүнүн акчасы болуп турса дагы туура эмес нерселерин колдонгонго алыс турушат экен. Жерди аябай сыйлашат экен. Эмнеге дегенде Калифорнияда мурун Тулары деген чоң көл болгон да, Калифорниянын чоң шарларынын орду, азыр ал көл кургап кетип, ошонун ордуларына азыр клубника өстүрүлүп аткан жерлер ошол жерлер да. Естественный адамдар көбөйүшү менен көл суу болуп кеткен да. И биз монун баарын кыла алабызбы деген тилектемин. Бизде суу кайсы көлдө канча? 1 гектар суу ирригация колдонгонго 1000 сомбу? Бизде чүйдө чукура же 4 000 сом. Канча деп ойлойсуңар? Калифорнияда канча экен 1 гектар жер сууну колдонгонго? Примерно $17,5 миң жылына. 17,5 миң сомго деле биздин дыйканчылыктар дыйкан кылбай коет го дейм. Кечирип койгула, мен 17,5 миң сом бербейм деп. Суу Яндекс таксиге чыгып такси өтөтөм дейт. $17,5 миң анан сууга болгон сууга төлөйт экен 1 жылда. И мамлекеттик мекеме кайра эле ассоциация менен бириккен суу колдонуучулардын ассоциациясы бар экен. Мөмөнүкүнөн сырткары суу колдонуучулардын ассоциациясы. Биз жана бассейн салып аткан мембрана, кара мембрана, ар бир суу колдоном деген дыйканга сууну жеткизип бериптир. 1 да миллиграмм суу жерге потерясы жок. 1 дагы. Абрикос өстүргөндөр бар экен. Миндаль боюнча Калифорния номер 1 экен дүйнө жүзүндө. Анан калифорнийский черешня баарыбыз билебиз. Калифорнийский черешня Китайга экспорт болуп келеткенде Кытай өзүнүкүн сыртка, импорт болуп келеткен, Кытай өзүнүкүн сыртка чыгарып өткөн. Зато жакшысын өзүлөрү жешет экен. И айтайын дегеним, биз дагы кичине өзүбүздүн көз карашыбызды өзүбүздүн жерибизге, бул өзүбүздүн келечегибизге, өзүбүздүн урпактарга калчу жер да. Өзүбүздүн менчик жерлер болсо, бул өзүңөрдүн балдарыңарга өзүбүзгө калчу жер. Ошон үчүн жакшылап ойлонуп кылсак иштерибизди. Анан биригип кылсак жакшы болот го дейм. Келип воскресенье болсо да убактыңарды бөлүп бергениңер үчүн чоң рахмат. Эмнеге дегенде ар бирөөбүз үчүн убакыт бул аябай кымбат нерсе. Чоң рахмат. Эгерде башка бир мүчөлөрүбүз дагы көчөткө ташыйм десеңер дагы бизге кайрылгыла. Биз эми буякта монополия жок туурабы, Өкмөрбек, монополия жок. Кааласаңар ал жагынан дагы ушул тармакты көтөрүп кетем, иштеп кетем дегесеңер, пожалуйста, кайрылгыла, биз деле силерди питомниктер менен байланыштырып беребиз. Көрөсүңөр. Бирок самое главное, мындай ишеничтүү питомниктерди биздин ассоциациянын ролу ушул жакта мындай тура эмес бир питомниктер менен байланыштырып албайлы деп атабыз да.
таза материал келсин. Кийин анткени бир оорулар келип калса баарына жугуп кетет. Баарысына проблема болуп калат. Ошол эле маселе. Анан эми азыр кээ бир учурларда мен байкап атам, кээбирлер демпинг кылышы мүмкүн, баасын түшүрүп, бирок баасын түшүрүп атканда биз ассоциациянын максимально баасын түшүргөнгө аракет кылдык. Максимально. Сапаттуу, бирок ошонуку арзаныраак болду. Өзүңөр билесиңер, 40 сом, 60 сомдон сатылып аткан көчөттөр азыр 25 сомго чейин минимум түшкөн. Эми биз дагы ошону улантабыз, ушундай эле жакшы бир шарттарды түзүп берели деп атабыз. Эгерде жанакындай арзаныраактагы көчөттөрдү көрүп атсаңар, азгырылып атсаңар, ушуну алам десеңер, байкагыла, бул силердин жоопкерчилигиңер. Жана категория Б же А минусту ала албагыла. Анткени мына Актилек жакшы түшүндүрүп берди, силер 1 жыл жоготосуңар. Лучше анткени А категориядагы көчөттөрдү биз мына итальян питомниктеринен көрдүк. Алар биз үчүн 1 жыл топуракта өстүрүп, кумда өстүрүп, тамырын бышырып, анан бизге 1 жылдан кийин жана ошонун баарын чогултуп, уже даяр болгон 1 жыл өстүрүлгөн, чоңоюп калган тамырларды муздатып туруп, анан бизге жөнөтөт. Силер ошол эле питомниктер бизге караганда жакшыраак карайт. Туурабы? Жакшыраак сапаттуу материал даярдап берет. Ошол А категорияны сунуштайбыз. Эгерде Б'ни алсаңар, силер дагы 1 жыл эле жөн эле жогото алышыңар мүмкүн да. Ошого аябай жакшы көңүл бургула. Командабыз менен сүйлөштүк. Себеби дегенде Дрискол мисалы ким көрүнгөн дыйкандан албайт туурабы? Өстөрүнүн дыйкандары бар, ошолордукун өстүрүп, алардыкына гарантия бар. Ар бир дыйкандын мына көчөтүн алып берет деп атат. Биз эми кийинки жылдарда может эгер каражатыбыз туура келип калса, мисалы 300 дыйканыбыз барбы, ошолордун көчөтүн берип, кайра товарын алып кетип. Ал дыйкандар бизден көчөтүн алат, удобрениясын алат, бирок товар менен расчет берет. Бирок баарысы биздин компанияда. Биз чоң бир кооперативге айлансакпы деген план бар. Биз чоң мамлекеттерге экспортко чыккан сайын сапат, анан ошол сапатты бизге көбүрөөк маанилүү болот. Ошон үчүн өз дыйкандарды ушундай бөлүп 300 дыйкан болсо биз ошо 300 дыйкан менен иштешебиз кийинчи. Мына быйыл деле ошондой план коюп атабыз, бизден көчөт алган адамдар менен кандай иштешебиз. Ошолордун товарларын биринчи экспортко чыгарганга аракет кылабыз. Эгер объемубуз жетпей аткан болсо, соседтердикин кошушубуз мүмкүн. Бирок объемубуз жетишкен болсо, өзүбүздүн дыйкандардыкын алабыз.